сүйүктүү, кымбаттуу Leylek элинин мугалимдери, окуучулары, жана районубуздун жетекчилери мына бүгүн азыр эң сонун иш болуп атат. Şu 100 yıllıkka arналган ilmi практикалык конференция. Бул конференцияда дагы ошончо иштери көп болсо да келип катышып, анан мына байыркы Рим тарыхынан баштап бир обзордуу маалыматты берип, акимибиз Канимет Бизакович катышып отурганы, Замаким Максатай, райондо билим берүү бөлүмү маданият, сиздерге чоң рахмат уюштурганыңыздар үчүн. Мен илгери күнү 2-3 күн илгери Бишкектен келдим. Бишкекте Кыргыз улуттук университетинде ушу мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгына арналган эл аралык конференция болду. Кудайга шүгүр, ушу Leylek сүлүктүү түштүк батыш Кыргызстанга кошулуусу жөнүндөгү илимий баяндамамды жөнөттөмөдө өтүптүр. Ошол жерде эл аралык болгон, ошол жерде Кыргыз улуттук университетинде мен Leylek сүлүктүнүн ушу Кыргызстанга кошулуусу боюнча баяндамамды жасап, азыр бул жактар көрсөтүшсө керек кана балдар эме. Силер бергиле эме. Ушул азыркы архивдик материалдарды ошол жерден беришти. Өтө кызуу окумуштуулар, профессор, академиктер ошол жерде кызуу кабыл алышып, ошол күндөн 1-2-3 күндөн кийин эле Арабаева университетиде экен конференция. Анан Арабаева университетиге дагы чакыруу түштү. Ал жака барып, андан алардан угуп, Калинур Русенбеков атындагы аскер институту Суворов лицейи менен биргеликте алар өткөрдү. Аларга дагы барып, ал жерде Шады Жураев деген Leylekten чыккан алгачкы военный комиссар, Высший военный академияны 30-njy жылдары Ленинградта бүтүргөн ушу Leylektik агабыз жөнүндө ал жакта баяндаманы жасаган. Буларды айтып атканым, мына азыркы күндө Кудай тынчтык берсин, коңшуларыбыз менен жакшы иштер, мына жетекчилигибиз президент Камшыбек Ташиев ушу чек араны бүтүрүш үстүнөн иштешип атат. Ылайым тынчтык менен чечилсин ушу маселе туугандар. Ошо 1080-njy сыйыктуу адамдары бар. Ошол үчүн мен президентибизге өтө ыраазымын. Отцы основатели Кыргызской государственности, мамлекетти негиздөөчүлөр деген указы 5 адамды киргизгени, ушул 100 жылдыкты белгилөө жөнүндө указы чыгып туруп, мындай конференцияларын өткөзгөнү кече улуттук университетте Арабаевада сүйлөгөндөр айтып атат. Илгер Абдылдабек Асанкаров деген жогушпай агайлар билет. Ошолор айтып атат. Илгери юбилейлер болсо бир улак чабат эде. Театрлаштырылган көрсөтмө коет эде дагы, анан кийин майрам кылып чай ичип кете берет элек. Быйылкы 100 жылдык башкача өтүп атат. Ар бир айылда, ар бир районда, ар бир университетте, ар бир мектепте илимий практикалык конференция өткөзүп, тарых балдарыбызга, элибизге сиңип атат деп. Тарых бул Соловьев, Ключевский мындай деп койгон экен. История наука о самопознании нации деп. Элди, өзүнө өзү таанып билиши жөнүндөгү илим. Анан мен сыймыктана турган адамдар, мына мен Бектур Исаков менен сыймыктанам. Жанкороз Каниметов менен сыймыктаналы, урматтуулар. Жанкороз Каниметов. Мына биздин шагиртибиз бар. Таласта туруп Салтанат Бейшеевна 1200 менин сабак лекцияларымды YouTube'га чыгарыптыр. Барыңыздар көрүп жатасыздар. Мына Аскар Байсеркеев менен биз бир эле убакта Leylek сүлүктүнү үйрөнүп туруп, ошол эле убакта 7 областтын түндүк түштүк биримдигиге дагы биз салынбай. Мен бекерге Жусуп Абдырахмановду кошконум жокмун. Ысык көлдө төрөлгөн адам Leylek сүлүктүнүн кадырын колгоп туруп, Кыргызстанга кошууга салым кошконду болчу. Акырында урматтуулар, сыймыктанып жүрүңүздөр. Leylekten Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков, аны билесиңер. Бирок өмүр жолунду толук биле элекпиз. Андан кийин алгачкы военный комиссар бая айткан Шады Жураев, кече военный институтта эмелерин иллюстрациясынын арасында Шады Жураев Leylek сүлүктүдөн турат. Буга сыймыктангыла. Ал
алгачкы Бишкектеги кавалерийский полктун командир взвод, кийин политругу, кийин комиссары болгон экен. Генералдар катышып отурду биз менен биргеликте. Шунчалык сыймык урматтуулар. Абдырайым Шамак, Курбаналы Сабыров, Атакозу Азизов, мына ушу жана башка биздин ата абаларыбыз, бүгүнкү күндөгү сиздер элдин сыймыгы, тарыхыбыз түбөлүктүү болсун, заманыбыз тынч болсун, эсен болуңуздар. Эми мен ушу учурдан пайдаланып Бийзакович бир жерди жетекчилик кылыш үчүн илгери хандар барганда абал сол жердин тарыхын окуп чыгат экен. Урууларыны, чыккан инсандарыны, географиясыны сиз аны баарын үйрөнүп чыккансыз деп ойлоймун. Бирок ошонуңузга дагы жардамчы болсун деп мен ошо 80-90 жылдары иликтеп жазган Лейлек жана Лейлектер тарыхы китебимди конференциянын катышуучуларынын атынан сизге белекке белип коеюн деймин. Рахмат, барыңыздарга тынчтык аманчылык болсун. Батырдын атын алыстан ук жанына келсең бир киши деп кыргыздар бекер айтпайт. Баардыгыбыз эле бир адамдайбыз, бирок бул киши жөнүндө мен өзүңүздөр баамдап жүрсөңүздөр керек. Мен келгенден эле ушу мугалимдерди абдан сыйлайм да. Бирок ошол мугалимдердин арасынан ушу Гапур Мадаминовду мен башка жакта иштеп жүргөндө бир киносун көрүп, ушу кандай киши болду экен деп ичимен ойлончумун эле да. Тарых жөнүндө айттыңыз, сен сыймыктаныш керек деп айттыңыз. Мен ушул жерде мугалимдер билет болуш керек. Сыймыктан мактаныш керек. Мактанганды билиш керек. Мен скромный айттым да сыймыктан. Мактана турган нерсе болсо мактаныш керек. Анан мына бүгүнкү күндө президентибиз айтат дайыма. Кыргызстан Баткенден башталат деп. Ал эми мен ушул жерге келип айтып жүрөм, Баткен Лейлектен башталат. Значит, Кыргызстан Лейлектен башталат. Анан тарыхыбызды да билишибиз керек. Убагында мына азыр Гапур Мадаминов агайыбыз берип атпайбы, мен бунун ичинен да көп нерсени билем болуш керек, бирок менин бүгүнкү күнгө чейин билген тарыхым биринчи Кыргызстандагы революция Сүлүктүдө болгон. Анан мен ушул жерге келип, менен уруксат бересиздер, мен агайдын эмесинен кийин келгенден кийин салык маселеси көп нерсени чечет да. Мен ушу эмнеге биздин салыктарыбыз көпчүлүгү ушу Сүлүктүгө түшөт дегендей бир маселени көтөрүп, анан ошону кайра өзүбүзгө алайлы деп неме кылганда тарыхтарды окуп көрсөм, бул жерде көп нерсе бар экен. Мына азыр Сүлүктү шаары, Лейлек кайра өзүнүн тарыхый немесине кошулгандыгы жөнүндө агай айтпадыбы? Ошол убакта Сүлүктү Ташкентский шахт управлениянын карамагында болгон экен. Анан ошол шахт управлениядан биздин тарыхый инсандарыбыз Кыргызстанга өзүнчө бөлүш үчүн кичинекей, мына бүгүнкү күндө 25 000 калк бар. А биздин Кулундай айыл өкмөтүндө 27 000 калк бар. Ушул кичинекей шаар кылып, анан салыктары ошол жерге түшсүн, шаар өнүксүн. Сиздерге 4 күн таласта болдум, Нарында, Ысыкөлдө ар бир район, ар бир облустун сыймыктуу адамдары бар. Ар бир жердин сыймыктуу адамдары бар.